Арбагыла урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, 26 жылдын 26 башоо айынын күнүндө Непал менен Кытайдын чек арасында Тибеттин Гиронг районунда катуу суу ташкыны жана сел жүрдү. Эртең менен жергиликтүү убакыт боюнча 8:37 же 8:40 чамасында болжол менен 5200 метр бийиктиктеги мөңгүдөн ири көлөмдөгү муз жана тоо тектери бир маалда эле кокусунан эч бир мындай күтүүсүздөн ажырап өрөнгө 1200 метрдей бийиктиктен кулап түшкөн. Мунун кесепетинен муз таш жана ылай аралашкан кубаттуу сел жүрүп кетти. Ал Хэн дарыясы, Пхоте Коши дарыясынын куймасын убактылуу бөгөп калган. Кийин бөгөт бузулуп, суу Пхоте Коши жана Трисули дарыялары аркылуу ылдый агып кеткен. Бул видеодо силер кесепетин көрүп атасыңар. Анын видеонун аягында бир 11 минутада, 13 минутада ошо көрөсүздөр, ушу вертолет учуп көргөндө кайсы мөңгү ажыраганын. Анан суу, ылай муз жана таш аралашкан агымдын толкуну айрым жерлерде бир нече метрге чейин жетип, бийиктиги ылдамдыгы секундасына 50 метрге чейин болгон. Ал чек ара өткөрмө бекетин жолдорду, көпүрөлөрдү, үйлөрдү, калктуу коңуштарды жана инфраструктураларды талкалаган өз жолунда. Жарым сааттын ичинде суунун деңгээли 7-9 метрге чейин көтөрүлдү. Адамдардын сөөктөрү жана урандылары агымы менен алыска анын ичинен түздүктөргө чейин агып келген. Курмандыктар 27 августка карата маалыматтар такталып жатат жана сандар өсүүдө. Непалда ар кандай булактар боюнча 160тан 270тен 300дөн ашык, 300гө чейин андан да ашык адам каза болгону ырасталды. Жергиликтүү маалымат каражаттары мындан да жогору сандарды билдиришкен. Кытайда Тибет аймагында 3 адам каза болду. Непал менен Кытайда жалпысынан 1000 же 1400дөн ашык адам дайынсыз болууда. Алардын 800 ашыгы непалдык адамдар, 550дөн ашыгы Кытайда. Дайынсыз жолгондордун арасында жүздөгөн чет өлкөлүк жарандар бар. Алардын көбү индиялык зыяратчылар, ошондой эле АКШ, Улуу Британия, Австралиянын, Канаданын, Малайзиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандары. Көптөгөн туристтер менен зыяратчылар Манас көлүнө, же болбосо Манасавар деп коет көлүнө жана Кайлас тоосуна бара жатышканда. Оңдогон чакырым жолдор, оңдогон көпүрөлөр, чек аралар бекеттери жана Непалдагы бир нече гидроэлектр станциясы жабыркады, сүрүлүп кетти. Жүздөгөн мегаватт электр кубаты иштен чыкты да. Жүздөгөн мегаватт, бизде мисалы үчүн Бишкекте ушул элестетик эле 312 мегаватт, бул жерден жүздөгөн мегаватт, бул бир Бишкектин электр энергиясын жок кылгандай эле да. Бул өлкөдөгү жалпы электр энергиясынын өндүрүү болжол менен 8-12% түзөт. Куткаруу иштери тиг учактардын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Көптөгөн аймактарга жетүү кыйын болуп атат, мүмкүн эмес. Жогорку жакта пайда болгон бөгөлмө көлдөн улам суу кайра ташкындашы мүмкүн жана ошол тиг учак учуп барып караганда, видеонун 13 минутасында көрөсүздөр, кайра эле баягы ошол суу топтолуп атат. Кырсыктын келип чыгышы боюнча божомолдор негизги жана ырасталган версияга ылайык мөңгүнүн бир бөлүгү урап, муз менен таш аралашкан көчкү жана сел пайда болгон. Бул версияны USGS Planet Lab спутниктери жердин тегерегинде учуп турган. Бул Америка Коңшу Штаттарынын спутниктери. Тарткан сүрөттөр ошондой эле непалдык жана кытайлык адистердин маалыматтары ырастайт. Алгач сейсмикалык станциялар бул окуяны болжол менен 4,4 магнитуда Рихтер шкаласы боюнча жер титирөө катары каттаган. Бул кийин көрсөткүч болжол менен 5,2 Рихтер шкаласы боюнча чейин билдирилген да, такталган. Бирок USGS бул жер титирөө болбогон, түз билдирген. Сейсмикалык сигнал мөңгүнүн урашынан жана андан кийинки селден улам пайда болгон деп тастыкталды. Жер титирөө өзүнөн өзү болгон эмес. Непалдын айрым расмий өкүлдөрү алгач чаккан жер титирөө кар көчкүсүнө себеп болуп, көчкү дарыяны бөгөп, кийинки бөгөт жарылган болушу мүмкүн деп божомолдошкон. Бирок бул версия ырасталбады да, спутниктик маалымат менен. Мөңгү көлүнүн жарылышы ошол Глов деп аталат, же болбосо Глесиер деп G деп тамгасынан. Бул көчкүдөн кийинки пайда болгон убактылуу бөгөттүн бузулушу да кырсыкка таасир этиши мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Бирок негизги себеп катары муз менен таш аралашкан көчкүнүн жүрүшү көрсөтүлүүдө. Жамгыр же мусон кырсыктын башталышына да себеп болгон эмес. Бул аймакта жаан-чачын аз жааган же такыр болгон эмес деп айтылат бүт тараптар аркылуу. Гималайдагы мындай кырсыктар климаттын жылышынан жана мөңгүлөрдүн бузулушунан улам көбөйүүдө. Бул аймакта буга чейин да ушундай окуялар болгон да. Анан социалдык тармактарга тез эле
Кытай күнөөлүү деген сөздөр чыга баштады. Бир нече сүрөттөр, видеолор чыга баштады. Кытайлар жумушчулар ошол көптөгөн ГЭС жана кошумча ушундай кандайдыр бир геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Кытайды аябай катуу күнөөлөштү. Кытайды күнөөлөө видеолордун кескин бөлүгү Индиядан келе баштады. Индия бул жөнүндө аябай көп материалдарды чыгарды. Кытайлыктар корголду, өзүлөрүнүн маалыматтарын берди, коопсуздук күчтөр чек арага келди деп билдирди жана биз күнөөлүү эмеспиз деп кошумчада Кытай тараптан Индияга каршы көптөгөн ушундай фейк видеолор да пайда болду да, мындай индиялыктар күнөөлүү деп. Кытай Индия гидроэнергетика долбооруна байланыштуу деп карап көрсөк, жок. Ошо мен бир сутка күттүм, ушул нерсе болгуча, бир суткада өтүп кетти, азыр бир суткадан да ашты. Маалыматтар тастыкталбайбы деп. Алгач эле ошол индиялыктар Кытайлар күнөөлөп чыкты да. Анан Кытайлар индиялыктарды күнөөлөп чыкты. Бирок тастыкталган жок. Кырсык Кытай же Индиянын кандайдыр бир гидроэнергетикалык же чалгындоо геологиялык долбоорлордон, авариядан же дамбанын жарылышынан улам болгону тууралуу далилдер да, расмий маалыматтар жок болду. Кытай бийлиги дамба жарылды деген маалыматты жалган деп четке какты. Суу агымы бийик тоолуу аймактагы мөңгүнүн урашынан башталган. Непалдын гидроэлектр станциясы, анын ичинде Трисули дарыясынын алабындагы станциялар кырсыкка себеп болгон эмес деп непалдыктар айткан. Тескерисинче алар селден жабыркады. Электр энергиясы өндүрүү кубаттыкта азайгандыктан Непал Индия убактылуу электр энергиясын импорттошу мүмкүн деп айтты да. Айрым басылмалар жана эксперттер бул трагедияны Кытайдын Ярлунг Цангпо же Брахмапутра дарыясына курулуп жаткан ири Медок гидроэлектр станциясынын коркунучтарын эске салуу үчүн колдонуп жатышат. Бирок ал бул жерден өтө алыс жайгашкан жана болгон кырсыкка эч кандай тиешеси жок. Арасында тоолор бар экен да, бөлгөн. Ошон үчүн бул да четке кагылды. Анан башкалар дагы айтып атат, Эль-Ниньонун таасири болду дейт. Бул окуя менен Эль-Ниньонун түздөн-түз байланышы бирок табылган жок. Климатологдор айтат жок дейт. Эль-Ниньо жалпысынан аймакка жаан-чачынга жана муссондорго таасир этти. Бирок бул кырсыктын түздөн-түз себеби адаттан таш жаан-чачын эмес, мөңгүнүн урашы болду да. Бул жерден жаан тиешеси жок болду. Жаан-чачындар болбоду ушул күнү. Негизги узак мөөнөттүү фактор климаттык өзгөрүшү деп эсептелинет да. Гималай мөңгүлөрдүн тез эриши жана туруксуз болуп калышы менен байланыштуу. Климат өзгөрүп атат туугандар. Ошол мөңгүлөр урап атат да, ысып, өзүнүн жолун алмаштырып урап атышат мөңгүлөр. Мөңгү муздар, чоң муздар урап атышат. Ушул нерсе Кыргызстанда да байкалып жатат да. Кыргызстанда да өйдө жакта көлдөр бар, анан албетте баягы Бишкекке кичине бирок мындай аз боло турчу, натыйжасы аз боло турчу ушундай кандайдыр бир коркунуч бар. Кичине суу ташкындайт да, аларча ал эмедин суусу ташкындашы мүмкүн. Бирок мындай чоң коркунуч жок, бирок башка аймактарда коркунучтар бар. Ушул коркунучтар климат өзгөрүүсүнөн болуп атат улам. Кырдаал дагы эле өзгөрүүдө, курмандыктардын саны кыязы көбөйүшү мүмкүн. Издөө иштери уланууда. Кытай бөгөлмө көлдөн улам суу кайра ташкындашы мүмкүн экенин эскертти. Бул акыркы жылдары аймакта болгон эң ири чек аралык жаратылыш кырсыктардын бири деп эсептелет. Элестеткиле. Анан дагы бир жаман нерселер тарай баштады, видеолор интернетте. Аны мен өзүмдүн ролигимде келтирген жокмун. YouTube ошондой эле жаман көрөт да. Ошол агып келген өлүктөрдүн денелерин непалдыктар аңтарып атышат да, карап атышат. Анан кээ бир соц тармактардын колдонуучулары айтып атат, буларды тоноп атышат, алтындарын чечип атышат деп атышат да. Эми канчалык чын калп билбейм, видеодо көрүнбөйт ал нерселер, бирок ал да нерсе тарап атат да, мародерчулук болуп атат деп. Ошон үчүн ошол Непалга бара турган болсоңор, ошол кийин Манасавар көлүнө, Кайлаш тоосуна барам десеңиздер, абайлаш керек да. Анан дагы бир нерсе, ошо мен байкашым боюнча, бул нерсе аябай сейрек болду. Ошон үчүн ылдый жакта элдер үйлөрдү салды да, ошол погран переходдорду салды. Ошол жерден көп ГЭСтерди салды да, эч ким күткөн эмес ушундай болот депчи. Ошон үчүн бул кырсык бийик тоолордо, мындай аскаларда тез болуп кетиши ыктымал да. Ошону түшүнүп, негизи ушу инфраструктураны бийигирээк салыш керек окшойт да. Анан бирок дүйнө жүзүндө дайыма ошондой болот, элдер эч качан ойлобойт бир күн болуп кетет деп. Мүмкүн деп эсептешет, бирок болуп кетет деп ойлобой, бүгүнкү күн менен жашап, эртеңки стратегиялык түрдө ойлонбой күн менен жашашпайт да. Мисалы үчүн үйлөрдү бийиктикте курушпайт. Мисалы үчүн ошол Бельгияда жана Швейцарияда европалыктар кичине акылдуураак да. Бир нече жыл алардын үйлөрүн жууп атып, селдер швейцариялыктар жана бельгиялыктар, көбүнчө швейцариялыктар, мисалы үчүн үйлөрүн, мейманканаларын, инфраструктура, вокзал бүт барын 9-10 кээ учурда
ошол 100 метр бийиктикте салышат, 50 метр бийиктикте салышат да, ошол капчыгайдын ылдый жагынан карата. Ушундай салышат да швейцариялыктар. Анткени алар үйрөндү да. 1 болду, 2 болду, 100 болду, анан кой ылдый жакта салбайлы, өйдө жакта салалы деп чечишти да. А негедир жүзү боюнча элдер Кыргызстанда да ошондой да. 1 болду, 2 болду сел. Анан 3-чү жолу дагы ошол кайра эле үйдү селдин келечектеги жолунда сала беришет да. Непалда да ошондой да. Анан мен кээде ойлоп калам, мага көп жазышат, сени батышты мактайсың деп. Бирок Швейцарияны кара. Швейцария мындай акыл менен иш кылды да, вывод кылды да, мындай түшүндү да, ушундай нерсе болот экен, ушундай нерседен сактаныш керек экен. Кичине 10 метр өйдөрөөк үй салып коеюнчу деп салып койду. Анан аларда да ташкын болуп атат, аларда да мөңгүлөр урап атат, аларда да муздар урап атат, сел болуп атат. Анан сел жанынан эле өлүп кетет да, күркүрөп. Үй сынбайт да. Ал эми бир аз Францияда, Кыргызстанда, Сузакта, мисалы үчүн башка райондордо, Непалда элдер ошо ылдый агып аткан суунун бооруна салып салышат да үйлөрдү, батирлерди, плотиналарды, башка нерселерди да. Анан ошону карап туруп ойлойсуң да кээде, азиялык элдер биз кичине мээбиз туура эмеспи, кичине акылыбыз ордо эмеспи. Эмне үчүн биз ошо нерсени түшүнүп, азыр ошо бизге бүт баарыбызга сабак болуш керек да, Непалдагы нерсечи. Селдин жолунда үй салба дейт. Капчыгайдын түбүнө үй салба да, капчыгайдын түбүнө инфраструктура салба. Бир күнү баары бир ал нерсе болуп кетет, сел жүрүп кетет, жууп кетет ошонуңду. Ошон үчүн кичине адам жашаган нерселерди өйдөрөөк салыш керек. Насосторду, гидротаран болобу, башка насосторду салып туруп, ал насостор менен сууну көтөрүш керек. Же болбосо булактарды өйдө жактан чыгарыш керек, водопроводдорду. Ылдый жака үй инфраструктура салбаш керек да, ошол 10-20 метр ошол капчыгайдын нугунда. Климат өзгөрөт, мындай нерселер дагы кайталанат. Эгерде эртең непалдыктар кайра ошол сел жууп кеткен жерге кайра жаңы үйлөрдү салып, жаңы ГЭСтерди салып, ошол жаңы инфраструктураны салышса Кытайлар биригип, анда мындай факт болуп калат да. Эмне үчүн швейцариялыктар ошону түшүндү? Бир нече кылым селдер болуп атат. Эч ким өлдү, швейцариялыктар өлдү деп эч ким айтпайт да. Анткени селдер жүрүп кетет, токтоп калат. Эмне үчүн башка ошол Азия өлкөлөрүндө эмкичекте элдер ошо акылына кире элек да, жалгыда калса ошондой тоолуу аймактарда жашаган элдер. Ушул нерсе мени көп жолу ушундай ойлондурат да. Ошон үчүн батыш Кудай эмес, Кудай көрүп аларга жүгүнүп кетпе да. Бирок карасаң акылы жетип атат да, биздин акылыбыз жетпеби? Мисалы үчүн Кыргызстанда да биз ушуну эске алышыбыз керек дайыма. Дайыма ушундай албетте алдын ала алып коюшубуз керек да, ушундай нерселер. Сел жүрө турган жерди алдын ала көрүп, өйдөрөөк үйлөрдү салышыбыз керек. Кыскасы ошондой корутунду чыгардым ошол нерседен. Албетте көңүл айтам, арты кайрылуу болсун, ошо кайрылуу болсун непалдыктарда да, кытайлыктарда, ошол жерде жүргөн индиялык жумушчуларга, дагы ошол жерде болгон башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө, туристтерге, алардын өлкөлөрүнө, үй бүлөлөрүнө. Бирок адам катары биз ушул нерсени түшүнүп, ой жүгүртүп, туура чечимдерди кабыл алышыбыз керек да келечекте. Ушундай сабак болду, аябай кандуу сабак болду. Ушул сабакты үйрөнүп, эске алып жүрүшүбүз керек да, кийин тоолордун боорунда инфраструктура салып атканда. Ошондой туугандар, сиздер менен Искендер Шашев, саясаттануучу экономист болду. Бизнес план боюнча АДИС, ТЭО бизнес пландарын 20 жылдан ашык жазабыз. Ошол бизнес план, ал документтер инвестиция тартканга, лицензияларды алганга, ТЭОлорду жазып туруп, ошол жер алганга аябай чоң жардам берет да. ТЭО бул техникалык экономикалык негиздеме, обоснование да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлер жазгыла, пикириңер менен бөлүшкүлө.